Жакшы. Барына угулуп жаткан болсо, анда сиздер менен жолугуша кетейин. Менин аты жөнүм Барат Өмүркан, компанияда золотой директор. Спонсорум өзүмдүн апам Махабат Маткаримова. Жакшы, угуп атабыз деп жазып атат. Бул жерде кайсыл биздин шаарлардан конокторубуз кирип атат, ошолор дагы Москва, Питер, же болбосо кайсы шаарларыбыз бар? Новосибирск, Москва-Сити. Ого, Москва. Чоң рахмат. Өзүм жөнүндө айта кетсем, менин аты жөнүм Барат Өмүркан, компанияда золотой директор. Компанияга келгениме 3 жылга жакын болуп калды. Активный иштеп баштаганыма, регистрация болгонума уже 3 жылдан ашты. Bir minut. Бүгүнкү биздин темабыз бул адамдарды кантип бизнеске чакырабыз. Деги эле биз компанияга эмне үчүн адамдарды чакырабыз, эмне үчүн бизнеске чакырабыз, бизнес деген кандай, кантип бизнес курса болот, ошол жөнүндө бүгүн мен сиздер менен болом. Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар, жооп бергенге даярмын. Биринчиден өзүм жөнүндө айта кетсем, компания РФМге биринчи сразу эле чакырганда келген эмесмин. Мени чакырган адам бул менин апам болот. Теги эле адам баласына, же болбосо ата энеси баласына, кызына жакшы нерселерди каалап, жакшы нерсени, акчаны, жакшы нерселерди, путешествияны эле компания бизге эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү берет, ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдалан деп чакырган. Как нормальные люди, мен дагы отказ бергенмин, потому что мен анда официант болуп иштейт элем. Официанттар билесиздер канча зарабатывать этет? В пределах больше 50 тысяч болчу айына. Больше, иногда бир күндө 10 000, 15 000 иштеген күндөрүм болгон. Компанияга келип, мен эмне үйрөндүм, эмне таптым. Вот, мен биринчи иштеп жүргөндө бул кухняда, ошол официант болуп иштеп жүргөндө көсүрөт. Бул болсо уже 2014-жылы активный бардык компаниянын акцияларында, бардык компаниянын берген мероприятияларына катышып иштеп баштадык. Азыркы күндө аябай структура чоң, директорлордун саны, көчүрмө менеджерлердин саны, деги эле не только Москва, же болбосо биз основной Москвада иштейбиз, спортивный метрода, да, офис РФМ официальный офисте. Москва, Питер, Красноярский, Краснодарский, Сахалин, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, ошол шаарлардын көбүндө менин структурамдагы консультанттар, менеджерлер жашап, ошол жактан дагы өзүнүн бизнесин курууга кичине мүмкүнчүлүктөрдү билип, уже пайдаланып баштады. Компания РФМге келген мен сразу эле кабыл алганым жок. Естественно, ойлонуп, көрүп, жүрүп, бир ай просто так офиске келип үйрөндүм. Үйрөнүп билгенден кийин мага мен высшая спонсорум азыркы күндө старший золотой директор, квалификациясы первого директора Мимоза Маткаримова жана ошол апам өзүнүн спонсору Маткаримова Махабат менин бир жылда ошол убакыт мен апрель айында келген болсом, апрелден январга чейинки акчамды эсептеп берди. Күйөөм уруксат берген эмес. Азыр ушундай адамдар болсо, уялбай эле барып эле спонсорлорунуздардан сурап, канча акча, естественно, бизге акча үчүн келгенмин, акча үчүн Москвага келип атабыз да, ошол нерсени канча акча табам, ошол боюнча спонсоруңуздардан конкретно сурап, планды түзүп, ошентип дагы договор кылсаңыздар болот. Мен ошентип договор кылып келип апрелдин аягы, майдан баштап иштеп баштадым. Результаттар аябай сонун болду. Биринчи эле адамдарды биз кантип чакырдык да, биздин иштөө методубуз кандай? Иштөө методубуз бардык эле компанияда кандай гана
кандай десем, методдор болосун, ошолордун баары менен иштөөгө аракет жасадык. Биринчи эле өзүм мен иштеп баштаган метод бул чаепитие болду. Адамдар, тааныштар, теплый рынок, тааныштар аркылуу эле барып үйүнө барып, уктатпастан, давайте ушундай бизнеске мүмкүнчүлүгүңүздөр бар, иштесеңиздер ушундай акча аласыздар, путешествияга барасыздар, үй бүлөңүздөр менен бирге болосуздар, ошондой нерсе менен чаепитие менен баштадык. Активный контакт. Мен бул жерде дагы бир нерсени белгилеп өткүм келет. Мен спонсорум апам болгондуктан, биз 5 бир тууган болсок, бардык эле бир туугандарымды, тайке, тагаларым, эжелерим, абаларым баарын апам, мимоза эжем жазып алган. Ошон үчүн мне пришлось жаңы адамдарды табууга. Метрого түшүп эле, таанышып эле, каталог предлагать эткенче, сразу эле заказ бергенде өзүңүздү жазып коюн, 20% арзан аласыз деп эле өзүмдүн пайдамды ойлогон жок. Азыр бар адамдар, кээ бирлери айтат, мен заказ кылсам, тиги адам жаздырып койсом, бул жумуштагы адам жаздырып койсом, мен заказ кыла албай калам да, же болбосо личный балымды кыла албай калам да деген менде ой болгон эмес. Ким эле заказ берген болсо, ошолордун выгодасын ойлоп, команда түзүүгө, бизнес курууга жол баштагандан кийин ошол адамдардын өзүн регистрация кылып, ошолор өздөрү пайда көрсүн, өздөрү мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансын деген максатта адамдарды жаздырып иштеп баштаганмын. Эң эле мастер-класс, азыркы күндө эң сонун методдордун бири бул онлайн, офлайн болуп жатат. Онлайн ал убакта онлайн жок болчу, биз офлайн эле иштечүбүз. Каталог таркатуу, деги эле биздин лидерлер, биздин спонсорлорубуз, компаниянын биринчи иштеген адамдары кандай методдор менен иштесе, биз дагы ошол эле методдор менен иштеп, ушул ийгиликтерге жеттик. Сүрөттөрдө көрүп турасыздар. Бул биринчи сүрөттө, бул 2014-жылы мен биринчи директор болуп уктадым. Ошол эле күнү бул БМВде экинчи сүрөттө менин командаман чыккан старший менеджерлердин саны, бул жерде 4 старший менеджер бар экен. Ушул эле максатта кетип жатып, компания бизге аягында сонун 2015-жылдын башында бул менеджерский конференцияны уюштуруп берди. Ошол боюнча менин командам боюнча 7 адам квалификация болуп, 7 адам ушул 3-чү сүрөттө мен командам менен биз ошол система менен иштеп, аягында көп биздин системаны ДМ клуб менен иштеп, ошол клубтун максаты менен 31 адам квалификация болуп, анын ичинен 21 Египетке бар эс алып келгенбиз да. Не только бул жерде биз жөн эле иштеп калбастан, аягында сонун социальный проекттерди, мындай сонун мероприятияларды өткөрөбүз. Ноорузду, же болбосо Ноорузда жөн эле өткөрүп койбостон, тоже кыргыздардын салтына, кыргыздын аласта ушундай сонун, даже сүмөлөк кылып командабыз менен өткөргөнбүз. Экинчи сүрөттө бул жайындасы теплоходко чыгабыз, Москва-Сити боюнча, Москва-Река боюнча кетебиз. Бул жерде жөн эле биз обычно эле кийинип албастан, уже лидерлер, уюштуруучулар өзүнчө отдельный болуп, өзүбүздүн команда экенибизди бул жерде жөн гана иштеп, же болбосо жөн эле каталог көрсөтүү эмес, ушундай сонун уюштуруп, сонун кызыктуу маарекелерди өткөрүп, командабызды топтоп иштеп баштаганбыз. Бул болсо тоже жай айында аябагандай көп мастер-класстар болду. Бул дагы бир Норуз, шашлыктар жайындасы сонун мындай кеңири тараган эле методдордун бири. Бул жөн эле шашлыкка чакырбастан, ал жерде дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү пайдалансак болот. Азыркы күндө эң сонун иштеп аткан нерсе, эң сонун иштеп аткан методдордун бири бул онлайн жана офлайн болот. Негизинен мен команда статистикага караганда, негизинен бизнеске чакырган адамдарыбыздын көпчүлүк пайызын бул биздин теплый рыногубуз, же болбосо тааныштарыбыздын тааныштары. Бирок менин командамда 50/50, холодный рыноктан же болбосо активный контакттан тапкан адамдар дагы бизнес үчүн калып калган адамдар бар. Же болбосо тааныштарымдын тааныштары дагы
50/50. Эң эле башкысы ал адамдар бизнести тандап ушул жолду тандаганы мен үчүн эң эле сонун нерселердин бири. Эң башкысы биз командабызга келген адамдарды кантип кабыл алабыз да, же болбосо биз негизинен компания RFM'де 3 нерсеге чакырабыз. Бул 20% скидка, өзүңө эконом кылуу да, же болбосо өзүңө керектүү нерсени арзан алуу. Өзүңүн чөнтөгүңө пайда. Экинчи нерсе бул подработка. Кантип подработка кылабыз? Каталог көрсөтүп, кошумча чөнтөгүңүзгө акча. Москвада, көбүнчө азыр Россияда болгондуктан мен башка шаарларды билбейм. Бирок Москвада өзүнүн иштеген ишинен сырткары акча болсо, же болбосо көп эле адамдар подработка издешет. Бул дагы жакшы эле акчалардын бири. Жакшы саткан консультанттар дагы бизге пайда, бизге жакшы, алар дагы керек. Потому что мен өзүм лично мен бир нерсени жакшы сата албайм. Бирок командамда ошондой аябай сонун, мощный, көп бал кылган эжелер, даже эркек балдар дагы бар. Алар менен сыймыктансак да болот. Аларды эми сразу эле бизнеске чакырганда алар келип бериши мүмкүн, бирок секин аста ошол адамдар бизнес үчүн калып калган адамдар да бар да. Биринчи, албетте 3 нерсеге чакырганда биз офиске чакырдык да, любой эле адам болбосун. Ал подработкага келди, же болбосо интернеттен чакырдыңыздар, же болбосо таанышдыңыздарбы. Первое впечатление — это самое главное. Первое впечатление. Ал кандай да? Компаниянын көпчүлүк адамдар, көпчүлүк компанияларда, MLM компанияларында биздин ушундай замкаган 4 этаждуу, же болбосо сонун, чистый, адамдары приятный ушундай офис жок. Мен көпчүлүк учурда эмес, негизинен жок да. Компания RFM ушунусу менен дагы сонун нерселер, сонун баскычтарда, чоң нерселерде турат да. Киргендеги атмосфера, бул компаниянын өзүнүн бренди да. Естественно, биз экинчи впечатление бул биз сам. Мы несем бренд да. Мен кыргызча кандай болот билбейм. Компания RFM өзү бренд да. Любой эле бир, я не знаю, компания, глобальная компания, 66 мамлекетте официально иштеп аткандан кийин ушунча чоң компанияны биз уят кылып калбаш үчүн өзүбүз дагы ошол компанияга тете, ошол брендке татыктуу адам болушубуз керек. Келгенде жөн эле биз ал адамдарды бизнеске чакырып атабыз да. Бизнес деген бизнесмендерди элестетиңиздер, костюмдарды кийип, же болбосо деловой одежда менен, деловой көз караш менен, же болбосо бизнеске көз карашы ал адамдардыкы башка. Ошондой эле биз бизнеске чакырганда, же болбосо любой эле кайсыл биз 3 нерсе предлагать этип атабыз, ошол үчөөнүн бирөөнө чакырганда, самый главный бул первое впечатление. Өзүбүз аккуратно, макияжыбыз, колубуз, даже кармаган ручка, тетрадьыбыз ошол компания RFM'дин ушундай глобальный компания экенин, ошондой брендке тете өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек. Окружениябыз, этикабыз, адамдар менен кылган мамилебиз, же болбосо бизде көпчүлүк учурда келип эле бул көрүнүш, я не знаю, спортивный да, өлүшүп учурашып, же болбосо совсем башкача бизнеске ылайык келбеген нерселерди көрсөтүп коюшубуз мүмкүн. Ошого жараша самый главный өзүбүздү жакшы алып жүрүүнү билишибиз керек. Бул эң эле главный первое впечатление, бул бизнеске чакырган адамдарыбыздын биринчи любой эле жерге киргенде да, встречаешь по одежке, провожаешь по уму деп коет го. Ошондой эле биздин кийимибизге жараша, кылган мамилебизге көрүнүп, өзүбүзгө жараша адамдар бизди ошондой кабыл алат. Биз күчтүү, аябагандай сонун, эбегейсиз акчаларды алган, саякат предлагать эткен, наследство предлагать эткен компанияны уят кылбаганга аракет жасап, ошого тете болушубуз керек. Экинчи, бул адам келди, адам отурду да, кантип предлагать эттик, ошол адамдын кызыкчылыгына жараша сүйлөшүбүз керек. Ошол адамдын кызыкчылыгына жараша компания RFM ошол максатта көбүрөөк айтышыбыз керек. Например, адам мен келдим, мен бир туш мага RFM тушу жагат деп, мен бир жылда 2-3 жолу туш алам, все. Ал адамды 1000 жолу уговаривать этпей, ал адам не будет слушать. Но
убактысы келет ошол адам башына жеткенде, но чуть позже, может быть, ошол адамды интерес кылыш үчүн жакшы мындай бизнесте же болбосо таап аткан акчаларыңызды же болбосо какой-то бир саякаттагы сүрөттөрүңүздү көрсөтүп койсоңуз, может ошол адам интересоваться этип кызыгып бул компанияда калып калышы мүмкүн. Бизнеске келген адам кээ бирде болот, адамдар уже готовый лидерлер дейт. Ал адамдар уже готовы на все. Кандай десем, уже готовый лидер да, ал адамды сен антсең да, мынтсең да, ал уже адам бизнеске келген, аны эч кандай уговорить ете албайсың. Ал адамга конкретно акчалар жөнүндө план түзүп берип, естественно, ал план түзгөндө биз компаниянын квалификационный периоддарына, рекрутинговый акцияларына, же болбосо Золотая конференция, азыркы учурда сонун бизге дагы бир жолу компания мүмкүнчүлүк берип атат, бул Болгария, менеджерская Болгария. Азыркы күндө дагы жазылып эле, даже менин оюмча, биз азыр до сих пор досконально биле элекпиз, менин оюмча 5-чи каталогдо жазылган адам дагы, если 6-чы каталогдо 22 жылдык условиясын аткарып кете турган болсо, бул адам дагы компания менен биргеликте сонун мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. Өзүнүн биринчи жолку поездкасына компания менен бесплатно барат. Мен менин кыялдарымдын бири бул, естественно, чет мамлекетти көрүү болгон. Чет мамлекетти көрүү менен биргеликте мен ушул бизнесте калып, ушул бизнести меники деп принимать эттим. Сүрөттөрдү көрүп атсаңыздар, бардык жерде мен учуп жүрөм да. Менин кыялдарым ошондой болчу. Москвага келгенде эмне үчүн келебиз? Акча табыш үчүн келебиз да. Мен никогда не думала, что мен Москвада окуйм, же болбосо Москванын жакшы сонун бир вуздарына бесплатно тапшырам деп. Ошол менен тапшырдым. Компания RFM паспортты алдым, заграничный паспортты алдым. Менде ой болгон эмес. Бир жыл жөн эле RFM, если иш жакка барбаганда жөн эле менин паспортум 5 жылдык калган, жөн эле калып кетет да. Азыркы күндө 5 жылдык паспортум тоойн деп калды. Менин поездкаларым ушул именно путешествие боюнча да. Акыркы 2 жылда менде аябай сонун мүмкүнчүлүк болду. Мен компаниянын аябагандай сонун глобальный компания экенине инандым, көрдүм, ишендим, түшүндүм. Это не простая компания, это компания, которая позволяет не только да, өзүңө, а даже балдарыңа чейин, балдарыңдын балдарына чейин сонун жолду көрсөтө турган компаниялардын бири. Биринчи сүрөттө мен биринчи жолку поездкам бул үй-бүлөбүз менен апам, тайнем, Мозамат Каримова, эжебиз спонсор вышестоящий ошолор менен биргеликте баргам. Мен анда как спонсор спутник катары барганмын. Первое впечатление ушундай болгон да, это неповторимо, незабываемо. Даже ал нерселерди, ошол эмоцияны эч кандай акчага сатып ала албайсың башка жерде да. Ошондон келип 2015-жылы сентябрдан баштап мен катуу киришип 9-10 каталогда золотой квалификацияны ачып 16 каталогда ошондон уже улам ушул биринчи ошо Валенсия 2015-жылы путешествие саякат мен үчүн аябай сонун жардам берген менин бизнесиме. Анан кийинки Египет жана айткандай эле командабыз менен аябай сонун барганбыз. Белгилеп айта кете турган нерсе, ушул жерде менин командамдагы лидерди азыркы күндө старший менеджер компания, командасы аябай чоң. Гүлипам Имарбай кызыны ошол жерде чоң сахнага чакырып, аябагандай тез убакытта, аябагандай тез убакыттын ичинде ушул квалификацияны аткарды деп сонун сертификатты берип, ошол канча эсимден чыгып калды, 2100 адам болсо, ошонун аз эле адам ошол жерде ошондой диплом менен, сертификат менен сыйланган. Быйылкы жылкы конференция саякаттардын бири бул
Дагы мен как золотой директор болуп өзүм сахнага чыккан саякаттардын бири бул. Кипр жана Сочи. Кипрге биринчи барганда эле аябай мен башка лидерлерге караганда мен биринчи учуп кеттим. Повезло, мен уже топ 100, даже топ 100 менен бриллиантовый директорлордон выше топ 100 менен учуп турмун. Бир күн уруп бардык. Биздин отель пятизвездный, естественно, все бесплатно. И дагы бир жаккан жери бул биздин номерди башка жерлерге, ага чейин эле башка жерлерди барып көрдүк да, башка жерлерди барып көрдүк. Эң сонун эле жери бул биздин номерибизди 2 жолу жыйнап атты да. Адамдар вообще башкача. Мен кыргыздарда мындай да, жашайсың балаң үчүн, анан өзүң мындай бар го. Өзүң үчүн жашайын дегенде өмүр калат дегендейчи. Биз төрөйбүз, бала төрөйбүз, же болбосо турмушка чыгабыз, бала төрөйбүз, үйлөнөбүз, бала болобуз дегенде үй курабыз, анан дагы баласы чоңойса дагы үй курабыз. Ошон менен эле жашообуз өтүп кетет да. Бизде мындай кыргыздарда именно ушул башка жашоо деген нерсени мен дагы бир жолу ушул Кипрде көрдүм да. Карыган 80-90 жаштагы кемпир чалдар жетелешип, сонун көрүнүш да, бул көрүш керек. Самый главный, көрүш керек. Ошол нерселерди көрүп, хорошо, что мен с собой спутник болуп, мен күйөөмдү алып бардым да, көрдүм. Аябай мындай мен үчүн башкача таасир болду. Каждый кайсыл чет мамлекетке барбайлы, кайсыл жерге барбайлы, биз компания айтпайм ошол обычаясын, традициясын көрсөтөт, ошол нерсени көрүп мен аябай сонун кубандым. Каждый барган жеримен өзүнчө эле бир нерсе алып келдим да. Сочи жөнүндө айта кетсек, Сочи жөнүндө это уже совсем айтыппыз. Ал жерде уже командабыз менен болдук. Ал жерде уже 3500 адам. Элестетип атасыздарбы, Сочинин бир жеринде целый аттракцион, целый паркты Арифлейм биз үчүн анимация этти. Биз үчүн бесплатный бекер тамак аштарды, бекер аттракциондорду, бекер оюн зоокторду уюштуруп, аягында сонун впечатление калтырды. Дагы бир көрүнүштөрдөн бири бул биз жашаган отель. Азыр именно обучение жөнүндө кичине айта кетейин. Биз көчөгө консультантты таптык да. Көчөгө консультант табуу ар бир адам аны издеш керек. Же болбосо пешенеге жараша, же болбосо кылган эмгегиңе жараша. Келип эле лидер болуп калыш мүмкүн. Же болбосо секин азаздан окуп үйрөнүп, вообще биз лидерди тарбиялашыбыз мүмкүн. Келгенде эле менин командамда азыр кандай да, биз аябай четкий планыбыз бар, четкий системабыз бар, ошол четкий система менен иштейбиз. Конкретно максатына жараша план коюп беребиз. Биринчи очередте аларды обучать этебиз. Кантип адам жаздырыш керек, кантип личный бал кылыш керек. Же болбосо обычно биздин воскресенский школаларыбыз бар. Ар базар күнү саат 4-төн 6-га чейин спортивный офисте биз өзүбүздүн школабызды өткөрөбүз. Андан сырткары Дрем клуб деп атабыз. Өзүбүздүн клуб бар. Клубтун ичиндеги мероприятиялар бар. Биз аны офистен сырткары семинарлар отдельно өткөрөбүз. Офистен сырткары атайын быйыл недавно уюштурдук. Бул кафеде уже адамдарга Арифлейм дей берсем уже неинтересно да. Бул жерде именно wellness продукция боюнча дагы ошол wellness багыты дагы өнүксүн деген максатта биз кафеде уюштуруп атабыз. Жашооң сенин колуңда деген кичинекей 3 жолу болду. Дагы буюрса дагы болот. Бул нерсени токтотпойбуз. Андан сырткары компаниянын мероприятиялары, компаниянын аябагандай
большая встреча РПО, мегафорум, сонун нерселер. Обязательно, если сен бизнести тандай турган болсоң, если сен саякатка баргың келсе, если сен балдарыңа жакшы жашоо калтыргың келсе, обязательно ушул нерселерди басып өч. Экинчи нерсе бул уже адамдарды кантип жаздырууга үйрөтөбүз, кандай жол менен жаздырабыз, кантип чакырабыз. Үчүнчү бул личный товарооборот, ЛТО 150 балдан кем эмес товарооборот кылганга багыттайбыз, үйрөтөбүз. Если адам бизнести тандагандан кийин, мисалы үчүн да, мен бир магазин ачтым. Магазин ачып туруп, келген адамдарды бир самын алгыла же болбосо бирден эле бир нерсе алып кеткиле деп айтпайм да. Побольше алгыла, потому что это мой товарооборот, менин магазиним, менин бизнесим өнүгүп атат. Ошондой эле ал адамдарга ушундай эле түшүндүрөбүз. Если сен өзүңдүн бизнесиңди өнүктүргүң келсе, давай сен өзүңдөн башта. Не надо, например, Ашандан, Ритуальдан алба. Зачем? Компания 100% гарантиясы менен сонун шведский качестводагы продукцияларды предлагать этип атканда, тем более рынок баасынан арзан, тем более сенде скидка бар 20%. Если сен 150 бак койсоң, уже сенин скидкаң 32%ке жетет. Ошол нерселерди айтып отуруп эле, обязательно как минимум 150 бак. Лидерлерибиз обязательно 150 балдан кем. Экинчи бул көп сүйлөгөн көп акча табасың дегендей. Экинчиси бул спонсирование. Кантип адамдарды жаздырып, каяка жазабыз, эмнени айтабыз, эмнени түшүндүрөбүз, эмнени предлагать этебиз, максатын билебиз. Андан кийин уже делегирование. Ключевой консультанттар келгенде көпчүлүк учурда болуп калышы мүмкүн. Келет, адамдар кетет да. Арифлеймдин мүмөзөм жакшы сөзү бар. Арифлеймдин эшиги наракада карап ачыла берет, берекада карап ачыла берет да. Ошон үчүн келген адамдарды обязательно не только обучаться этип эле, личный бал кылып эле, уже делегировать эткенде үйрөтөбүз. Келген ключевой консультанттарды кантип ушул эле системада уже өзүбүздүн биздин командага келген ключевой консультанттарды, лидерлерди же болбосо ушул нерсе менен үйрөтөбүз да. Бизнеске чакырганын өзүн минтип чакырасың деп мен бир методу бар деп айтпайм. Любой адам бизнес үчүн кыргызча айтканда жумшайбыз. Мындайча айтканда контролировать этебиз. Контроль. Управлять этебиз. Биздин консультанттарыбызды управлять этебиз. Почему? Потому что если нет управления, кстати, башка жумушта управление бар, администратор бар, алар силерди управлять этип турат да, башка жумуштагылар. А бул жерде биз уже как спонсор катары, как уже директор же болбосо менеджер болуп калганда, ошол эле кичинекей түштерди ар бир келген биздин лидерлерибизге үйрөтүп отуруп эле. Жок, биринчи көп сүйлөгөндү үйрөнүш керек туура эмес. Мен башында вообще сүйлөй алчу эмесмин. Ушундай эле ал өзүңөн өзүң эле пайда болот. Когда сен лидер болосуң, когда сен ошол нерсени тандаганда өзүңөн өзү эле көп сүйлөп каласың мындайча айтканда. Ошол дагы эмнени айткым келет да, компания РФМге быйылкы жылы мен үчүн мындайча айтканда бир жыл мен отдыхать эттим, дем алдым мындайча айтканда. Бир жыл мындай эле жүрдүм да. Бирок менин максаттарым аябай чоң. Компания сонун нерселерди быйыл 50 жылдык, тем более барыңыздарга айтар элем, эртеге 27-январь саат 11:00 вебинарга кириңиздер. Ссылкаларды лидерлер, консультанттарыңызга же болбосо менеджерлериңиздерге жөнөтүңүздөр. Ошол нерселер аркылуу эле эртең 27-январда вебинарга чакырыңыздар. Эртең компания аягында сонун мощный рекрутинговый акция или болбосо сонун программа предлагать этет. Биз чогулуп көрөбүз деп уже сүйлөшүп койдук. Силерге дагы ошол вебинарды көрүшүңүздөрдү каалайт элем. Быйыл 2017 жылы компаниянын 50 жылдыгы да. Кече жакында биздин вышестоящий спонсорубуз бриллиантовый директор Екатерина Муткулова айтып атканда, мен
бир сөзүнө аябай көңүл бөлдүм да. Роберт жана Йонас Афеокликтер айтыптыр да, 100 жылдык да болот, 150 жылдык да болот, бирок анда биз жок болобуз депчи. Бирок 50 жылдыкта биз барбыз. Ошол бар канчалык мощный нерселерди, ушундай сонун нерселерди көрсөтөбүз, силерге беребиз, болгон күч аракетибизди жумшайбыз, пайдаланып калыңыздар деген сөзү мага аябай жакты да. Сиздерге дагы ушул 2017 жылы сонун бизнес курушуңуздарды, сонун адамдар командаңыздарга келишин, лидерлер келишин, самостоятельный лидерлер келишин каалайт элем. 2017 жылы не только бизде азыр алдыбызда лайнер, Болгария, 2018 жылы Токио күтүп турат. Барыңыздарды ошол чет мамлекеттерге саякаттарга баруу менен биргеликте сонун бизнес куруп, эбегейсиз жакшы акчаларды алып, балдарыңыздарга ушул нерселерди калтырышыңыздарга тилектешмин. Дагы вебинарга баарыбыз катышалы. Катышпасак, уже жаңылыктан артта калабыз. Так что баарыңыздарга ошол сонун ийгиликтерди каалайм. Эртеңки вебинарга чакырам. И каждый вторник, четверг күнү биздин спонсорубуз, вышестоящий спонсорубуз Элдана Бегимкулованын вебинарына катышалы. Дагы консультанттарыбызды, башка шаардагы консультанттарыбызды катыштыралы. Именно алар дагы көрсүн, үйрөнсүн да. Орусча вебинарга караганда кыргызча вебинар более удобный экен. Мен биринчи бүгүн куттуктасаңар болот. Мен биринчи дебютим, мен биринчи жолу вебинарда выступать эттим. Мен үчүн мындай эле өтө толкундандым эле, бирок жакшы эле деген ойдомун. Барыңыздарга чоң рахмат. Если суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Мен сиздер менен биргемин. Барыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон Барат Омуркан, компания Золотой директор. Бирок вебинар бүтүп калган жок. Качпаңыздар. Saat 4'e çeyin bu. Hazır saat kaç oldu? 36 öttür. Daha 25 minut. Rahmat Elbenaca. Birinci bol sizler sonunda jastır. Kommentarınız var. Barыңыздарга дагы чоң рахмат. Вебинардын записин ссылка менен жөнөтөбүз. Буюрса көрүп алсаңыздар болот. Чоң рахмат.